Саламатсыздарбы? Мен Кыргызстандын жараны катары өзүмдүн оюмду айтууга укугум бар. Мен сиздердин комментарийлеріңізді окудум. Аллах разы болсун. Сиз сүйлөп жатканда дейт, мен ыйлап жатам дейт. Көз жашым токтобой атат дейт. Балдарымды сагындым. Балдарым да ыйлап жатат. Айла жок дейт. Мен временный периодто отурам дейт. Биздин жараныбыз Актилек Мырзахматов деген. Дагы бир жараныбыз жазып атат. Мен 51 жашындамын дейт. Айла жок Тургунбек деген. Дагы мигрантмын дейт. Турциядан Бакыт Ибраев деген жазып атат. Кордук көрүп жатам, мен да мигрантмын дейт. Темселдим дейт. Темчилеп жүрөм дейт. Тентип жүрөм дейт да. Насырымбекова деген жаңыл Турциядан жазып атат. Мен дагы үйлөдөмүн дейт. Кредит алдым эле, ошо кредиттен кутулуш үчүн дагы мен дагы мигрант болуп жүрөм дейт. Мына биздин бийлик 30 жылдан бери келаткан бийлигибиз биздин жарандарыбызды ушинтип сандалтып, кордук көрсөтүп, ыйлатып, темчилетип коюду. Дагы эле булар бизде эзгиси бар. Рахман Разыков айткандай, кайсы бетиңер менен келатасыңар дегендей, кайсы бетиңер менен келатасыңар. Дагы эле бизде эзгиңер барбы? И так эле биз жакырландык, эзилдик, башка биздин эзе турган эчтекебиз деле калган жок. Бу коронавирус убагында, карантин убагында кээ бир партиялар предвыборный гонканы баштап коюптур. Гуманитарный помощь берип атып, ичине баракча салып коюптур. Сен менин наныма муктажсың, мына же. Анан шайлоого келгенде мени унутпа деп. Көнүп калышканда бизде 1000 сомго сатып алыпчы. Бул баракчанын ээси Биримдик партиясы экен, анын лидери Марат Аманкулов экен. Марат мырза, мен сиздин бул кылган ишиңизди плас иш деп эсептейм. Эгерде сиз жакшылык кылгыңыз келсе, пиар этпей эле жакшылык жасасаңыз, Аллахтын деле көзү бар. Эртелик кеч жасаган жакшылыктын үзүрүн аласыз. Бу Динара Исаева таң кылам да, кайсы жасаган жакшылыгы үчүн мектеп куруп койду, же бала бакча салып койду. Бул 3 жолу подряд эле келатат. Депутат болуп. Бул айымды мен саткын деп эсептейм. Анткени каркыраны казактарга бергенде бул айымдын да колу бар. Биздин ата бабаларыбыз депутат болбой эле биздин жерди сактап келген. Бизде урпактарга беришибиз керек да. Аны ушинтип таркатып эле бере берсек, биздин жерибиз жок болуп кетет да. Дагы Темир Сариевке мен көңүлүңөрдү бургум келет. Темир Сариев эми кандай гана постторду ээлеген жок. Бул депутат болду, министр болду, премьер-министр болду. Бул мырза кайсы жакшылыгы менен алкышка татыктуу? Кыргызстанга бул эмне кылды? Эч кандай эчтеке кылган жок. Корумда эмне болду? Бизге азыр мода болуп кетти. Бирдеме болсо эле отставкага кетип калмай да. Жоопкерчилик жок биздин мамлекеттечи. Бул мырзанын экинчи революциядан кийин Бекназаров менен сүйлөгөн сөздүн аудио записи бар да. Сыймык Жапыкеевке лингвистикалык экспертиза жаздыңар ардан бери. Эмне үчүн бул мырзаларга экспертиза жаза албайт? Эмне үчүн мырзалар, эгерде булардын сүйлөгөн сөзү буларга таандык болсо, эмне үчүн булар бийликте жүрөт? Премьер-министр деген эмне деген ушундук, эмне деген бул пост? Мына Бекназаров кетти да, элчи болуп. Тантарап орусча сүйлөгөнүн билбейт. Bir айдын ичинде мен малазийский языкты үйрөнөм дейт экен бул мырза. $1 миллион бөлгөнүңөрдү уктук да бизде элечи. Темир мырза мындай дейт да, чоң казактын оюңар кандай деген бир видеосу бар экен. Эми эгемендик алгандан кийин дейт, реформа жүрдү, бардыгы катышканга укугу бар эле, приватизация болду депчи. Ай, Темир мырза, ошо келейген объектилерди, завод, фабрикаларды сиз Жумалиевке окшогондор приватизация жасады. Биз карапайым калк кандайга катышкан жокпуз. Советтер Союзунан келаткан мүлктүн баарын талап, тоноп бүтүрдүңөр. Приватизация демекчи, мен Селпиевди айткым келет да. Бизде Бишкекте республиканский стоматологический поликлиника бар. Эми ошол поликлиника ит бекер арзан баага кетти. Позор да, просто позор. Ал ким Селпиев деген? Селпиев деген Жумалиевдин кудасы. Селпиевдин бир тууган энеси Жумалиевдин эжесин алган. Көрдүңөрбү? Кандай акмакчылык кылган болот чиновниктер. Бүт ушинтип куда сөк, бажасы, ушинтип посттордун баарын алып, приватизация кылып келишкен да. Эми бу Селпиевдин астында иштеген врачтар акчаны кимге төлөйт? Селпиевдин чөнтөгүнө төлөйт. Соцфондго төлөнбөйт экен. Эми булар башында сүйлөшүп алышкан эмес экен да. Эми пенсияга чыкканда кандай болот? Бул врачтар пенсия алабы, албайбы? Албай калышы мүмкүн, соцфондго төлбөгөндөн кийин. Бу каркыраны казактарга бергенде
ошо спикердин да салымы чоң деп эсептейм. Анткени спикердин көп эле сөзүнө биздин депутаттар макул болот экен. Молчание знак согласия деген сөз бар го. Мына Дастан Арсбековичтин деле бир кишиден бир кишиге жугат десе тынпайып унчукпай отуруп беришпедиби? Ошол убакта да ошондой депутаттар болгон. Бу ким эле ошол спикер ошол убакта? Адахан Мадумаров. Адахан Мадумаровго Кудай тилди берип койгондо, муну менен оңой менен ат жабыша албайт. Тил жагынанчы. Ошондо эмне үчүн Ибрагим Юнусовго окшоп чыркырап депутаттарга айткан жок. Кой каркыран бербейлик деп. Анткени Бакиевдин оозун караган. Эсиңизде барбы видеосу? Бакиевди урматтап сыйлап алып келебиз деген. Бакиев деген ким? Канкор. Канчадан каза болду? Канча эне зыркыраган бойдон калды? Жүрөктөрү сыздап, уулдарды жоготуп. Канча балдар жетим калды? 18 жаштагы эчтекени көрбөгөн балдар өтүп кетпедиби? Бу Адахан мырза мындай деп айтат да. Мен көп эле видеолорун карадым бул мырзанын. Бул оору дейт, бул илдет дейт. Өтө деле коркунучтуу эмес дейт. Эми бул Адахан мырзаны президентиндей көргөн айга күнгө теңген кулдоочулар бар да. Алар ишенет да Адахан мырзанын сөзүнө. Адахан ушинтип сүйлөп атса деп анда булар коргонбой калышат да. Өздөрүн. Анан азыр деле угуп атпайсыңар, канча деген оорулар чыгып атат. Мен бүт эле эмесин карап чыктым видеолорун. Бүт эле видеолорунда мунун мындай дейт да бар эле. Тажы вирусу бул шылтоо, эмне вирусту аныктай турган эмне аппарат барбы, аны кайдан алдыңар деген бүт эле сөздөр да. Анан дагы карантин жөнүндө сөз кылып атат да Адахан мырза. Мына кээ бир мамлекеттер Чехия, Тажикстан, Белоруссия карантин киргизген жок депчи. Жаңыласыз Адахан мырза. Чехия 12 мартта эле киргизип койгон. Чрезвычайное положение кирген ал республика боюнча. Анан сиздин жаныңыздагы жана журналист сизге жагылданып сүйлөп атпайбы? Кээ бир жерлер депчи. Кээ бир жер эмес эле полностью республикага киргизилген чрезвычайное положение. Эми карантин боюнча мен силерге статистика данныйын келтирейин 18 июнга караганда. Мынакей ошо илдет боюнча. Тажикстанда дейт 5221 адам жуктурган экен бул илдетти. 51 киши каза болуптур. Эми Кыргызстанда караңыздар 2657 адам жуктуруптур, 31 киши каза болуптур. Белоруссияда 56 миңден ашып кетиптир. Аякта бир 9,5 миллион калып бар. Өлгөндүн саны 324 экен. Айырма барбы, Адахан мырза? Же айырма жокпу? Сиз баарын эле кем чөнтөй деп эсептейбиз да. Статистический данныйды мен асмандан алган жокмун да. Дагы мындай дейсиз да, мен сиздин сөзүңүздү жактырып алдым да. Анткени сиз такырды мойнуңузга албайсыз да. Жуктуруп алгандардын көпчүлүгү дарыгерлер. Эмне үчүн өзүңүз сурап берип атасыз? Бул бизнес болуп кетти. Сен жуктуруп алдыңбы? 200 миң төлөп беребиз деп койгонда дейт да. Эми дагы сөөк саткандар жөнүндө сөз кылып атасыз да. Эмне үчүн сиз общий фраза менен сүйлөйсүз? Общий фраза менен сүйлөп, пофамилияны айтпайсызбы? Ким ал сөөк саткандар? Ошо сөөк саткандар дагы жаза алыш керек да. Бир дагы медик ошо 200 миңди алайын деп өздөрүнө оору жуктурган жок. Сиз бүт медиктердин атына ушундай жаман бир нерсени айтып атасыз да. Бул медиктер сизди сотко берсе деле болот. Дагы айтып атасыз сиз пенсия убагында берилген жок, берилбей атты деп. Калп айтасыз. Пенсия убагында эле берилип атат. Мен пенсионермин, канча жылдан бери пенсиямды Кудайга шүгүр убагында эле алып атам. 70 жылдан бери ушу мечиттерде намаз окулбай калды деп дагы эле нукуруп атасыз да сизчи. Ошол убакта мындай вирус чыккан эмес да. Мына азыр чыгып атат вирустар. Мына бүгүн эле угукчу канча адам ооруп калыптыр. Кээ бир адамдар барып ошо чек ара маселеси боюнча айткым келет да. Биздин далкендик туугандарыбыз жүрөгүнөн кандай азап чегип жатышпайбы? Же мамлекет тарабынан буларга жок. Теги президенттен баштап, Атамбаевден баштап, Акаевден баштап, баки бирөө дагы булардын маселесин чечкен эмес. Кимге выгодно? Контрабандисттерге выгодно. Дагы кимге выгодно? Мүмкүн чоңдорго да. Бийликтегилер бөлүшүп отурганда дойлодачы.
А сен үчүн барып бир дух берип койбойсуз, дем берип койбойсуз. Ташиевке окшогондор барып коет атпайбы? Сиз аяка бара албайсыз. Эмнеге? 250 метрге эмне деп жооп бересиз сизчи? Ташка баскандай эле сиздин колуңуз турбайбы? Баткендиктер сизди колдобойт. Шайлоодочу. Анткени сиз жериңиз, тажиктердин жери деп берип койгонсуз. Мен Сооронбай Шариповичке кайрылып кетким келет да. Урматтуу президентибиз, сиз сөз бербедиңизби? Биз сизге ишендик да. Эмне үчүн азыр чындыкты айткан балдарды куугунтап жатат МВД? Эмнеге алардын ата-энесин бар текшерет? Максат, Сыймык, Канаттын. Эмне үчүн Жумалиевдер? Эмнеге деген Розаманнын кудасы өгүн, кыз-кыркын текшеришпейт? Эмнеге булар иттей куугунтукка алынып атат? Эмнеге кичинекей баласын жүрөгүн чүрөт? Ата-энеси жок экенин билип туруп, кандай акысы бар? Баланын жүрөгүн чүрүп, ошак туруп такылдаткандай. Урматтуу президентибиз, миллиондогон эл, карапайым эл, бул Сыймыктын артында. Сыймыктын артында миллиондогон карапайым эл. Мен ойлойм, урматтуу президент, сиз дагы эле ишенем сизгечи туура чечим кабыл аласыз деп. Рахмат көңүл.